Эми карап турсаң сагызган деп ат коет да. Ушо атты деле эми сагызган анча-мынча алалыраак да, тазараак. Эми мен кузгун деп эле ат коюп коеюнчу, бул кайерде өлүмтүк болсо ошол жерге жата калат. Эми Баткенибиз мынантип канчалаган жүздөн, миңден ашык үй бүлө, жана үйлөрү өрттөнүп, үйлөрү жок. Мына азыр бардыгыбыз мына үйүбүздө ысык печкенин түбүндө жана келиндерибиздин, кыздары, неберелердин чайын ичип ысык отурабыз. А ошо мага окшогон эле энелер, неберелер менен ар кимдин үйүндө жүрөт тентишип. Үйлөрү өрттөнүп. Эми ушу Баткен ушундай ызы чуу болуп атканда бул акмактардын кылган иштерин көрүп атасыңар. Баарын кылып аткан ушу жана Рита Карасартова, Жээнбеков, Равшан Жээнбеков, булар акмак да, булар жанагы элдин, мына карапайым элдин отходу да, жана туалетте буларчы, бул акмак да булар. Эми кичине болсо дагы ушу элди, карапайым элди, журтту ойлоп коюшпайбы? Эч кимди ойлобойт, алар өз кызыкчылыгына ишке орношпой калышты. Бул биринчиден. Экинчиден жылуу жумшак креслодо отура албай калды. Кайерде болсо бузукулук кылган.